Саламатсызбы Дилара Малдашевна. Саламатсызбы. Бүгүн биз сиздердин бала бакчага келип калдык. Сизди күтүп отуруп эшик жакты тарттык. Абдан таза, бүт сырдалган, акталган. Буга чейин менин балдарым бир 5 жыл болуп калды ушу садикке келишчү. Анда мындай эмес болчу, башкача. Анан иш жагын, могу уголокторду көрдүк, маалымат такталарын көрдүк. Абдан сонун экен. Сиз келгенче ушунун баарын окуп, аябай жакшы маалыматтар бар экен. Азыр ушул бала бакча боюнча кыскача 1-2 сөз менен маалымат берип койбойсузбу? Биздин бала бакча Караколдо чоң бала бакча деп саналат. Азыркы учурда 15 тайпабыз иштейт. Орус бала бакча. 437 балабыз бар азыр тарбияланып атат. Анан сентябрь айында бизде дагы эле балдардын келгендери мынакей келип атышат, кабыл алып атабыз. Биздин бала бакчага электронный очередь менен, строго электронный очередь менен жазылышат, катталышат, анан кийин очередь келгенде документтерин топтоп алып келишет. 2 жаштан 6 жашка чейин балдар тайып Келсе болот, ооба, келсе болот. Анан ушул азыр өлкөбүздө көп өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Бүт булуң бурчтарда. Анан силер ушу бала бакчада кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Жаңылуулар болуп атабы? Анан бүт финансирование мэрия тарабынан болуп атпайбы? Силерге жетип атабы ошол жөнүндө? Бизге финансированияны эми мэрия тарабынан бизге бул өкмөттүн муниципальный бала бакча болгондуктан энаталар азыр 70 сомдон балага тамагын алып төлөйт. 70 сом күнүнө 70 сом. Калган комуслуга, суу, свет, зарплата, анан жанагы хознужды, канцтовар бүт баары мэриянын балансынан келет бизге, ооба, бюджеттен төлөнөт. Азыркы учурда баары алынып бүткөн. Мына бүгүн тендер өтүптүр. Бүгүн эле ошол жанагы кастрюль, идиш аякты дагы дополнительно алабыз. Калгандын баары жетиштүү. Косиковдон мына жаңы мебелдер келип атат. Эми биздин кроваттарыбыздын баарын өзгөрттүк, шкафтардын баарын, стулдардын баары сынык, анан эски деген эме жок бизде азыр. Баары жетиштүү, ооба. Спецодеждалары бар. Бүтпөй, эми бизге только эле балдар оорубай, кырсыгы жок, балдар келип турса эле, балдар эме тарбиячынын баары курстан өтүп турушат, бүт баары жогорку окуу жайды, орто окуу жайды бүткөн адистер, ага карабастан бизде курстан окуп турушат. Ар бир 3 жыл сайын тарбиячылар өзүнүн деңгээлин жогорулатып турат. Бизде жаңылануу болгондо азыр биз көбүнчө STEM программа менен, жаңы инновационный технологиялар менен бизде көп жаңылануу көп, бүт жаңы методикалар менен 12 жылга азыр 12 жылга окуучулар 12 жыл окуганына байланыштуу бизден азыр даярдоочу тайпа алынып калынган. Школго даярдайт. Школго даярданган. Бизде азыр ошо старший группа менен эле ушу менен иштеп атабыз. Анан бул жанагы воспитательдерди окутуп атканга эң туура да. Азыр видеолорду көрүп атпайсызбы барганда, балдарды ургандар бар экен, жаман сөздөрдү айткандар бар экен. Бул эң башкысы го деп ойлойм. Анан мурун садикке алынып атканда в обязательном порядке бир 1000 сомдун тегеретеси, самын, салфеткалар алынчу. Азыр андай жокпу? Азыр бир тыйында мына эната бүгүн азыр келди, сменный обувь дедим. Энаталар келишет, сменный обувь алып келет, баласына эле жанагы тапочканы эле садиктин ичинен кирген. Бүттү, андан башка биз эчтеке сурабайбыз. Салфетка, туалетный бумага, мыломойка, канцтовардан бери өкмөттөн алынат. Эчтеке алынбайт. Мен ар бир тарбиячы менен өттүк, ар бир тарбиячы кол коюп берген. Биз энатадан бир тыйындагы запрет бар. Эчтеке алынбайт. Энатадан эчтеке алынбайт. Көп өзгөрүүлөр болуптур. Мен ошол 5 жыл болуп кеттир. Стендтер жок болчу, башкача болчу да. Азыр мен кирип эле короодон кирип эле таптаза бүтчү. Анан өзүм көңүлүм да тынч болуп калды да. Анан да бир вопрос, если мүмкүн болсо, так, мындай жаңы шкафчиктер ар бир балага бирден экен. Мурда 2ден салышчу, азыр бирден болуп калыптыр. Для мамы и пап информация. Информационный доскалар, маалыматтар абдан көп экен. Эң сонун. Карасаңар, терезе портолор. Все аккуратно, все чисто. Свет. Сонун экен. Жерге ишак койгон жерлер. Иштер таптаза, чакалар өз-өзүнчө.
Раковина жағы таптаза. Маломойшилер бар екен. Дальше. Кичинекей бебегөз отурат, мамасын күтүп уктабайм деп. Мындай столчиктер бар екен. Жакшы. Столчиктер бар екен. Так, бул раковина. Мына раковиналар мындай. Сулар агат. Ушунакай раковиналар бар екен. Мондай полотенчиктер бар екен. Бир балага 2ден экен, бирөөсү кирдегенде экинчисин алмаштырышат экен. Эшикте жана видео тартканбыз, ошондо көрсөңөр керек. Көп полотенчиктер илинип турат. Ар бир баланын өзүнүн полотенчиктери экен. Бул болсо туалети. Бул чоңураак балдарга экен. Бул кичинекей балдарга. Туалеттер бар екен. Ушунакай. Все аккуратно, все чисто. Так, эми балдар уктап жатыптыр. Акырын кирип, уктап жаткан жерине тарталы. Мына бөбөктөрүбүз монтип уктап жатышат. Пододеяльниктери, простынялары мындай экен. Булар жуулуп, күнгө жайылткен таза экен. Матрастарын көрсөңөр. Матрастары таза, жумшак. Пододеяльниктери да таза экен. Карасаңар, мындай раскладной диван бар экен. Керектир. Булар балдар тургандан кийин булардын баары чыгат экен бери жака. Анан мындай болгон ярус болуп калат экен. Балдар турганда бул ярустар жыйылат экен. Мына подушкаларын көрсөңөр, жумшак. Подушкалар жумшак экен. Карасаңар, таптаза. Мындай апапкай. Кийишеттер таптаза. Мурун кызым садикке барганда 2ден көп жатышчу эле. Азыр мындай ярустарга жатышат экен, 3 ярус болуп калат экен. Баарын подушкалары, чейшеттери, простынялары. Көрүнөрбү? Матрастарды көрүнөрбү? Таптаза. Жумшак, таптаза. Сар, балдардын сүрөттөрү менен таптаза. Ушул простыняларды, подушкаларды көрүп абдан сүйүндүм. Чырап жатышат бөбөктөр. Муну тургандан кийин ярустарды жыйнап коюшат экен. Мындерде шкаф. Баягы да ярустар бар экен. Подушкалар абдан сонун экен. Жумшак. Мындай ярустарды жылдырып жаап коюшат экен. Абдан сонун, таза. Бул жерде кичинекей стульчиктер бар экен. Абдан кооз. Дагы бир тайпага кирип көрөлү анда. Мейли, дагы бир тайпага кирсе кирип көрөп. Буяк бул музыкальный залыбыз. Бул жерден эртең менен гимнастика ойношот, музыка сабагы өтөт, анан физкультура сабагы өтөт. Биздики аябай чоң, жарык, бүт жакшы жана эмелерибиз дагы, майрамдарыбыз дагы ушул залда өтөт. Ар бирине эмелери жетиштүү, ар бир балдар келет да, стулдары эмеси жетиштүү. Кыргызстандын флагы, Кыргызстандын флагы, герб, гимн бар экен. Ошол жанагы бул жерде дагы стенд турат го. Аякта да көрүп абдан сүйүндүм. Аябай сонун маалыматтар бар экен. Кыргыз элинин нукура байлыктары жөнүндө Манас эпосунан баштап. Бул жерде карасаңар, бул жерде аябай сонун экен. Гимн бар экен. Гербибиз бар экен. Жүрүңүздөр эми дагы бир тайпага кирип көрөп. Тыпыйган столдор, стульчиктери кичинекей го. Ошо балдарга ылайыкталган. Так, бияка. Подождите. Здравствуйте. Бул
бул жерде уже жыйналып балдар уктаганга киришти. Тигини баланы азыр алып кетебиз деген үчүн эле мынтип жатып телефон көрүп отурат, телевизор көрүп отурат. Бул жерде стулдар бар экен. Бул жерде ушундай керебеттер экен. Ооба, так эле ошондой керебеттер. Постелдерин баары ошондой эле таза. Просим прощения. Эмелердин баары таза. Баары жаңы экен. Ооба да жаңы. Бүт жери бүт жандарын жыргап матрастардан бери бүт баары жаңы. Булардын баарын жайында кургатып, жайып, күбүп, подушкасынан бери ошентип туруп анан жайып кургатып киргизебиз. Экен бүт эменин баары окшош. Паралар менен. Бойногу терзапордолор. Таза. Балдар, ата-энелер со спокойной душой деп коет го, балдарын жиберсе болот экен. Буюрса, окушат экен. бул деген ошо жанагы жогорку тайпабыз да, ошо. Бул жогорку тайпалар, бул жагат. Ооба. Ушундай. Окшош экен. Иштери просторный, таза. Так, биякта да көргүзүп коеюн бежи? Бул жерде идиш аяк жуучу жерлер, идиш аяктары мынакей ар бирине жетиштүү эмелери бар, тарелкалары бар. Ар бирине жетет, бокалдары да бар, ар бирине жеткен. Бокалдар мынакей жетиштүү. Таза. Аккуратно коюлган. Лишний эчтеке жок. Так, бул шкафчиктер экен. Бул жерде маалыматтарды бир сыйра тартып алдым. Абдан таза, жакшы. Буюрса бул ушундай жакшынакай бала бакчадан чыккан